Алмазбек Атамбаев күнөөнү мойнуна алмак турсун көрсөтмө дагы бербей жатат. Алмазбек Атамбаев тергөөчүлөрдүн суроосуна жооп берүүдөн баш тартууда. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочу Сергей Слесарев билдирген. Айтымында Атамбаевка кылмыш кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш жасоого шектенүү тууралуу 14 билдирүү тапшырылган. Атамбаев күнөөлүү деп эсептелүүдө, бирок ал күнөөнү мойнуна алмак турсун көрсөтмө дагы берген жок. Анын кылмыш процессуалдык кодекстин нормасына ылайык жооп берүүдөн баш тартууга укугу бар, деди жактоочу. Эске салсак, мурдагы президент УКМКнын тергөө абагына 26 октябрга чейин камакка алынган. Алмазбек Атамбаев курдурган мечит камакка алынды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев салдырган Бишкектеги 7 апрель шейиттери мечити камакка алынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Юнус Алиев көчөсү 173/1 дарегинде жайгашкан мечит факты жүзүндө Алмазбек Атамбаевка тиешелүү болгон Форум илимий өндүрүш фирма ачык акционердик коомуна катталган. Андыктан 1-май райондук соту аталган мүлктү камакка алуу чечимин чыгарды деп айтылат билдирүүдө. Учурда мечитти курууга кеткен каражат кандай алынганы иликтенип жатканын кошумчалашты. Буга чейинки мурдагы президенттин 135 мүлкү камакка алынып, 20сы кайра чыгарылган. Камактагылардын ичинде Форум илимий өндүрүш фирма ачык акционердик коому дагы бар болчу. 7 августта кечинде УКМКнын атайын даярдыктагы аскерлери Атамбаевди кой таштагы үйүнөн кармоого аракет кылып, бирок ал ишке ашпай калган. 8 август күнү ИИМ атайын операция жүргүзүп, Атамбаев багынып берген болчу. Ошол күнү кечинде Атамбаевдин тарапташтарыбыз деп Ала Тоо аянтына чогулган адамдарды милиция күч менен тараткан. Акыркы маалыматтар боюнча 2 күндөгү чыр-чатактан 136 киши түрдүү жаракаттарды алышкан. Спецназдын бир кызматкери окко учкан. Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилген. Аны менен кошо бир нече жактоочусу да кармалган болчу. Ачып атканы контейнер мектеп, барганы 5 чиновник. Нарында ачылган мектеп талкуу жаратты. Нарын районунун Кеңеш айылындагы окуучулар мобилдик үйлөрдө окуй баштаганы тууралуу маалымат коомчулуктун талкуусуна алынып, түрдүү пикирлерди жаратты. Социалдык тармактын колдонуучусу Токтосун Шамбетов ачып атканы контейнер мектеп, барганы 5 чиновник деген пикирин калтырган. Эске салсак, буга чейин Нарын районунун Кеңеш айылындагы окуучулар мобилдик үйлөрдө окуй баштаганы тууралуу маалымат айтылган эле. Кеңеш айылындагы мектептин эски имараты авариялык абалда кирүүгө кооптуу деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүтүм чыгарган. Ал мектепте 160 окуучу бар. Алар мындай мобилдик үйдө суук түшкүчө окушат. Кыш түшкөндөн кийин айылдан мектепке ылайыктуу турак үйлөр каралат деп айтылат маалыматта. Бишкек ТЭЦиндеги чуу боюнча камалган атка минер эркиндикке чыкты. Электр станциялары ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кадырбаев эркиндикке чыкты. Ал 2019-жылдын 3 апрелинде камакка алынган. 1-май райондук сотунда Бишкек ТЭЦтин модернизациялоо боюнча козголгон 4 кылмыш иши боюнча Узак Кадырбаевди 4 жылга эркинен ажыратуу жана 150 000 сом өлчөмүндө айыпка жыгуу боюнча чечим чыгарган. Кадырбаевден башка дагы атка минер соттолгон. Улуттук энергия холдингдин экс башчысы Айбек Калиев 2,5 жыл, Улуттук энергия холдингдин жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков 2,5 жыл, электр станциялары ишканасынын башкы директорунун орун басары Бердибек Боркоев 8 жыл, Бишкек ЖЭБинин модернизациялоо боюнча долбоордун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов 2,5 жыл, Бишкек ТЭЦинин мурдагы директору Нурлан Өмүркулуу 4 жылга, мурдагы техникалык инженер Нургазы Курманбеков 4 жылга эркинен ажыратылган. Эскерте кетсек, 2018-жылы 26 январда Бишкек ТЭЦинде авария болуп, шаардыктарга жылуулук берүү токтоп калган. Мунун айынан 4-5 күн бою эл түйшүк тарткан. Буга байланыштуу Бишкек ТЭЦтин директору Нурлан Өмүркулуу кызматтан кеткен. Эркек кишинин катуу сабалып жаткан видеосу тарады. Бишкектеги окуя. Интернетке Бишкекте эркек киши мыкаачылык менен сабалып жаткан видео тарады. Кадрлар Короче Telegram каналына жүктөлгөн. Анда көрүнүп тургандай бир нече эркектин ортосунда чыр чыгып кетет. Алардын бири катуу сокку алып эсин жоготот. Экинчиси каршылык көрсөтүүгө аракет кылат, бирок эки эркек аны уур тепкиге алат. Милициядан билдиришкендей, 28 август күнү ДМ аттуу аял анын күйөөсүн белгисиз адамдар сабап качып кеткендиги тууралуу арыз менен кайрылган. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 138 жана 266 беренелери менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн аты жөнү такталды. Алар 1985 жылы туулган
Бапышев Жаныбек Сейитбекович жана 1999 туулган Сейитбеков Калысбек Сейитбекович деп айтылат билдирүүдө. 31 август күнү кылмыш иши ошол эле кылмыш жаза кодексинин 39-130 беренесине которулган. Милиция шектүүлөрдү издеп жаткандыктан алардын азыркы жүргөн жери тууралуу билгендерди 102 номерине кабарлап коюуну өтүнөт. Үрөй учурган мушташ издөөгө жарыяланган шектүүлөрдүн биринин тууганы милиция кызматкери болуп иштей турганын Ички иштер министри айтты. Ооба, чынында эле шектүүлөрдүн биринин тууганы милиция кызматкери болуп иштейт. Биздин кызматкерлердин бул ишке кийлигишкени да чын. Иликтөө иштери аяктары менен суроолорго жооп беребиз. Кылмышкерлер жакын арада табылат, деди Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Ал бул тууралуу бүгүн 3 сентябрда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетте билдирди. Министр бул иш анын көзөмөлүндө турганын да баса белгиледи. Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногон жаран кармалды. Шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирине карактоого кирди деп шек саналган жаран кармалганын маалымдады. Милициянын маалыматында 6 май күнү карактоо болгону тууралуу арызданып, Ады аттуу шаар тургуну кайрылган. Анын Гвардейский көчөсүндөгү үйүнө түнкү саат 1:45 чамаларында бет капчан куралданган кишилер кирип, күч колдонуп $60,000, 15,000 сомун жана алтын буюмдарын карактап кеткен айтылат. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, 202 берене менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милиция шектүүнүн изине түшүп, Каракол шаарынын 24 жаштагы БМ аттуу жаранды кармаган. Кармалган учурдан автоунаасынан далил буюмдар табылган. Учурда шектүү жаран камакка алынды. Башка кылмышка шектүүлөрдү кармоо иштери уланып жатат. Секелектин төрөгөнүнө байланыштуу атасы камакка алынды. Чүй областынын Сокулук районуна караштуу Жаңы Пахта айыл аймагында 14 жаштагы Секелектин төрөгөнү тууралуу маалымат ыкчам иликтөө иштери натыйжасында 29 август күнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка областтык милициянын басма сөз кызматы Нургүл Нусупова кабарлады. Бул фактыга байланыштуу шектүү катары кыздын 53 жаштагы атасы кармалып, убактылуу тергөө абагына камакка алынды. Жазык кодексинин 161 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда ымыркайды башка үй бүлөгө бергени аныкталды. Арыз менен эч ким кайрылган эмес, ыкчам иликтөө иштери натыйжасында белгилүү болуп жатат. Тергөөдө ата-энесине, жашы жете эле кызды төрөткөн адамдарга юридикалык баа берилет. Чүй милициясынын маалыматына караганда, көз жарган Секелек үйдүн эң улуусу. Ал учурда балдарды коргоо борборунда психологдун жардамын алууда. Үй бүлөнүн андан кийин 2 уул 2 кызы бар. Укук коргоочулар эрте төрөгөндөрдүн көбү зордуктоого душар болушарын жана кылмышкерлер жазасыз калып жатканын белгилешет. Түлеевден алынган 8 батирди сатып ийген мэрия кызматкери канча акча кымырган? Бишкек мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы кызматкери $305,000 алып качып кеткенин мэриядан кабарлашты. Шектүү муниципалдык менчикти сатуу боюнча аукциондун протоколдорун жасалмалап, Москва көчөсүндөгү 8 батирди мыйзамсыз саткан. 1 сентябрда бул иштерди башкармалыктын жетекчиси билип калып, милицияга арыз жазып, кызматкер издөөгө алынган. Маалыматка ылайык, шектүү башкармалыкта болгону 1,5 ай гана иштеген. Кала башчысы Азиз Сурахматов башкармалыктардын жетекчилерине кызматкер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Экс-мэр Нариман Түлеевдин 11 батыры 2017 жылы мамлекеттин карамагына өткөн. 8 батыр мэриянын, 3-өө башкы прокуратуранын балансына берилген. Трамптын кызын толук деген кызматкер кызматтан алынды. Американын президенти Дональд Трамптын жеке жардамчысы Мадлен Вестерхаут иштен алынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, жеке жардамчысы Мадлен Вестерхаут АКШ президенти Дональд Трамп балдары менен мамилеси тууралуу журналисттерге маалымат бергендиктен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал Дональд Трамп кызы Иванка жана Тиффаниге караганда жардамчысы менен мамилеси жакшы экендигин билдирген. Мындан тышкары президент Тиффани менен сүрөткө түшкөн жакпайт, анткени аны толук деп эсептейт. Ал ошондой эле тамаша иретинде Трамп башка адамдардан кызын айырмалоо мүмкүн эмес экенин айткан. Нью-Йорк Таймс гезитинин билдирүүсүндө 28 жаштагы Вестерхаут жумуштан кетүүсүнө жетекчисинин үй бүлө көйгөйлөрү жана жумуштагы кээ бир иштер таасир эткен. Бул иш бардык коомчулукка тарап кеткенин билип, бейшемби күнү ошол замат кызматкерлерин жумуштан алуу чечими кабыл алган. Криштиану Роналду ГРС кат жазды.
Португалиялык футболчу Ювентус клубунун чабуучусу Криштиану Роналду мурастарын калтыруу боюнча документ даярдады. Бул тууралуу АС басылмасы жар салды. Маалыматка ылайык 34 жаштагы футболчу Лиссабонда адвокаттары менен жолугуп, документтин бөлүмдөрүн талкуулагандыгы айтылууда. Анда португалиялык футболчунун негизги мураскору анын сүйүктүүсү Жоржина Родригес болору белгиленген. Кокустан футболчунун көзү өтүп кетсе, анын бардык байлыгы ага калат. Криштиану Роналдунун байлыгы 300 миллион евро катарында бааланууда. Эсиңиздерге сала кетсек, 2017-жылы 12 ноябрда Родригес футболчуга кыз төрөп берип, ага Алана Мартина деген ат коюшкан. Ал эми 33 жаштагы Криштиану Роналдунун буга чейин карын энелерден төрөлгөн 3 баласы бар. Алар 9 жаштагы Криштиану кичүүсү жана 2017-жылы июнь айында төрөлгөн эгиздер Эва жана Матео бар.